2023 жылға КМШ өлкөлөрүнүн арасында парламенттер ассамблеясынын арасынан Айтматов атындагы сыйлыгына талапкерди көрсөтүү тууралуу маселе, урматтуу депутаттар. Ошого, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, биз жогорку кеңешке ушул Ахматалиев Абдулдажан Амантурович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку лауреаты, филология илимдеринин доктору, профессор Айтматов таануучу, Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директорун, урматтуу депутаттар, сунуштап атабыз. Ошого, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Нуржигит Кадырбекович. Суроолор жок. Мен таң калганым, Абдулдажан ага, сиз алиги иши алексизби? Айтматов сыйлыгын. Мен ойлоп турмун, биринчи ушул киши баштап берген деп. Анткени Айтматовдун боюнча илимий диссертациялардын жазылышына, Айтматовдун эмгектеринин илимий жактан пропаганда болушуна, илимий жактан мамиленин бийик деңгээлге жетишине чоң салым кошкон биринчи адам ушул Кыргызстанда. Академик. Ак жарыктын айыкпаган сыныгы дегендигим Самсак Истамалиев жаздыбы? Ошол романда дагы Айтматов менен Абдулдажан Ахматалиевдин ортосундагы мамиле кадимгидей кириптир. Сый-урмат, кантип жөлөгөн дегендейчи. Ошон үчүн бул деп коелу. Бул таң калыштуу. Ушуга чейин албаганы таң калыштуу мага. Чоң рахмат. Самбаевич. Рахмат. Мен Абдулдажан мырзанын бул жерде экенин билбей сүйлөйүн дедим эле. Бул жерде экен эми азыраак макташка туура келет. Кишинин көз алдынча жакшы сүйлөгөндү көп жактыра бербейм. Ушундайда Ырыспайдын ырларын ырдап эл артисти болот дагы Ырыспай өзү эл артисти болбой кетти деген сыяктуу да. Бул киши Кыргызстанда ошол азыр эле кесиптешибиз айткандай, ушул сыйлыкты уюштурган күндөн баштап эле биринчилерден кат башында болуп алыш керек эле. Менимче Айтматовдун чыгармачылыгын орус жазуучулардан, сынчылардан Гачев болсо керек, эң эле көп. Гачев болсо керек, эң эле көп изилдеген, көп жазган. Кыргыз изилдөөчүлөрүнөн, адабиятчыларынан менимче Абдулдажан Ахматалиев сыяктуу изилдеген, ошонун тереңине чейин, түбүнө чейин казып чыккан киши жок десе. Биз талкуусу жок эле. Мен көбүрөөк сүйлөйт элем, эгер өзү болбогондо. Көбүрөөк мактайт элем. Азыр жөн эле добушка коелу. Рахмат. Айдарбек Чыңгыз Азаматовичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, мен деле айтылган сөздөрүнө кошулам, толукандуу. Абдулжан Амантуровичти чакырбай эле ушул маселени бекитсек болмок. Бул киши, бул инсанды Кыргызстан боюнча, түгүл Кыргызстандан сыртка башка мамлекеттерде көп кишилер тааныйт, билет. Биз колдоп атабыз, аябай жакшы чечим. Башынан баштап ушул сыйлыкты уюштургандан бери ар бир сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкер аябай татыктуу. Бизден ушул талапкер аябай татыктуу болот деп мен терең ишенем. Баардыгы колдойт. Ошондуктан мындай талкуулоо жок, менимче эми добушка коелу. Анда, урматтуу депутаттар, чечим сиздердин колуңуздарда бар. Ахматалиев Абдулжан Амантуровичти ушул Айтматов атындагы сыйлыгын ыйгаруу тууралуу сунушту Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын кароосуна киргизилсин деген макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Каршы? Жок. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде бул жерде дагы башка иш сапарлары боюнча